Биз Кудай буйруса бардык коңшуларыбыз менен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен чегараларды ачабыз. Соода саттык жүргүзөбүз. Элибизге керек. Кытай менен экономиканы өнүктүрөбүз биз. Чегараны ача албайбыз, бирок экономиканы өнүктүрөбүз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле, мына Аксай силердин жайлооңар болот. 40 күн мурда бардым ошол жерде. Ошондо барганда силер болсо ошол жерге малды айдап барышка, өтүшкө справка алышыңар керек экен. Эмне кереги бар ошол справканын? Түшүнбөйм мен. Жок, ошо мындай мен үчүн суроо туудурат да, эмне кереги бар ошол справка? Ошондой жөнөкөй болгон тоскоолдуктарды колдоп бергиле. Мен бир токтом менен жокко чыгарам. Бир күндө жокко чыгарам. Эркин басасыңар, урматтуу элим. Баягы техосмотр жана ишеним катты жокко чыгаргандай, ошондой коррупционный составляющийлерди жокко чыгарабыз. Ошондо ошол посттогу турган адам да кыскарат. Айлык акы да төлөнбөйт ошого. Силер да канча бензинге барып кетип, канча күн отуруп, жанагы СМБ менен сүйлөшүп отурасыңар. Нарындыкта силер коргоп атасыңар да бул тарапта. Міне ошол жерде болгон 30 салгайт коргойбу ошол жерде. Жайгыла малыңарды. Баргыла жайлоого. Ошондой тоскоолдуктарды жоюшубуз керек.